Бүгүн дүйнө кыйынчылыктар менен мүмкүнчүлүктөргө толгон. 2000 жыл мурда деле дүйнөдө кыйынчылыктар менен мүмкүнчүлүктөр көп болгон. 2000 жылдан кийин деле дүйнө жүзү мүмкүнчүлүктөр менен кыйынчылыктарга бай болоруна мен ишенем. Баарысы жеке өзүбүздөн гана көз каранды. Кээ бир адамдар кыйынчылыктарды мүмкүнчүлүк катары кабыл алышат. Ал эми жаштар айтышат: бизде эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок деп. Мен жаш болгон кезимде көп арыздана берчимин. Анткени мен ойлочумун, Билл Гейтс өзүнүн Microsoft'у менен Стив Джобс мүмкүнчүлүктөрдүн баарысын алып биз үчүн масштабдуу эч нерсе калбады деп. Биз эмне кылсак болмок? Бирок менин оюмча мүмкүнчүлүктөрдүн баарысы кыйынчылыктардан жаралат. Ар дайым мүмкүнчүлүктөр канаттанбагандыктан пайда болот. Эгер сен кыйынчылыктарды жеңе билсең, сен ийгиликтүү болосуң. Канчалык көп татаалдыктар менен иштөөнү үйрөнсөң, ошончолук ийгиликтүү болосуң.